Иш-чаранын салтанаттуу ачылышы Кыргыз Республикасынын гимни менен башталды. Андан соң Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматы тууралуу видео ролик көрсөтүлдү. Бул милициянын көчмө кабылдамалары жер-жерлерди кыдырып, элге Ички иштер кызматкерлерин кесиптик майрамы жана Кыргыз милициясынын 99 жылдыгы менен президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев куттуктап, алардын ишинин маанилүүлүгүн, өлкөдөгү коопсуздукту камсыз кылгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Айдоо жерлерин мыйзамсыз курулуштарын тазалоо, кызыл сызыктуу тилкелерди бошотуу, жол жээктерин башаламан сооданы тартипке салуу өңдүү иштерде облустук жана райондук милиция түзүмдөрү активдүү кызмат көрсөтүштү. Быйыл дыйкандарыбызга суу жетпей, талаа жумуштарында көйгөй жаралган учурдагы милиция кызматкерлерибизден тикесинен тик туруп, күндөп, түндөп, талаада суу каналдарын күзөтүп, кырдаалды жөнгө салууга да чоң жардам бердиңиздер. Мунун бардыгына рахмат айтчу күн дагы мына ушул бүгүнкү 1-ноябрь. Иш-чаранын алкагында бир катар милиция кызматкерлери ардак грамота, ыраазычылык кат жана төш белгилер менен сыйланышты. Салтанаттуу аземден кийин атайын даярдалган концерттик программа тартууланды. Милициянын күнүнө карата, майрамына карата 99 жылдык мааракесине карата бүгүн Чүй областтык администрациянын залында өткөрүп атабыз. Бүгүнкү майрамга ишмерчемге ардагерлерди, кызматкерлерди чакырып, сыйлыктар бар, сыйлыктарын берип, тапшырып, ошолорду бүгүн Чүй областынын ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги курамы, өздүк курамы өткөрүп жатабыз. Урматбек Сматов да сыйлык алуучулардын катарында. Ал ак кызматы үчүн Чүй облусунун башчысынан ардак грамота алды. 4 кыздын атасы бул тармакта 20 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип келет. Ал үчүн иши түйшүктүү, ары кызыктуу. Ар бир иш күнү өзгөчө кызыктуу окуялар менен коштолот. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын милициянын кайрылуу кызмат. Мен өзүм кичинекей кезимден баштап эле ушул өзүмдүн атам военный болгон. Анан мен ушул милиция кызматкери катары иштегенди каалоочумун. Кылмышкерлер менен күрөшүү, кылмыштын бетин ачуу, ошону тергөө тарабынан бардык эмеде структурада иштедим. Азыркы күндө милициянын полковниги званиясына жеттим. Ушу милициянын жумушу өзү мындай карасаң кызыктуу жумуш. Бул күнүмдүк болгон кылмыштар ал бирөөнө окшошо бербейт. Ар бир кылмыштын өзүнүн бир кандайдыр бир кызыкчылыктары бар да, бирок оорчундуктар дагы толтура. Эске салсак, жыл сайын 1-ноябрда Кыргызстандын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул күн ички иштер министрлигинин сунушу боюнча 1993-жылы өкмөттүн токтому менен түзүлгөн. Айдай Ташыбекова, Улук Азизбеков, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.